сабырдуулук бир гана проблема үчүн гана болбойт. Бир башка түйшүк түшүп, проблема түшкөндө сабыр кылыш керек деп ойлойбуз көбүнчө. Жок, эң чоң бир сабырдуулук кайсы жерде керек? Жакшы иштерди, ибадаттарды аткарууда дагы эң чоң сабырдуулук керек. Ушундай жумушун кычып жаткан учурда жумушту баарын токтотуп, жума намазга убакыт коюп келип, окууга бул сабырдуулук керек экен да. Ошон үчүн Олиясат айтат, бир кичинекей таат ибадатка сабырдуулук кылып, ошол ибадатты аткарып коюу сен үчүн жакшыраак дейт. Эртең күнү ошонун толук түбөлүктүү бир ниматыга жетүү үчүн дейт. Караңыздарчы, бир жакшы амалды аткарып коюу буга да сабырдуулук керек. Эми ошондой бир кичинекей бир жакшы амалды аткарып коюу үчүн, жакшы бир ибадатты аткаруу үчүн сабырдуулук керек экен. Оросо кармоо үчүн сабырдуулук керек. Эртең намазга ойгонуу үчүн сабырдуулук керек. Эми ушундай жакшы ибадаттарга сабырдуулук кылып, намаз окуп, жакшы амалдар аткарганын натыйжасы келип туруп түбөлүктүү бейиш менен бүтүп аткан болсо, бул сен үчүн жакшыраак экен.